түшүнбөгөн адамдар болуп, сен басмачының баласың, басмачысың деген сөздөр деле болгон. Өзүбүздүн колубуз менен эле өзүбүздү жок кылган да. 70 жыл бою Совет бийлигинин мезгилинде аларды дайыма бир терс сүрөттөп келген да. Биз бул берүүбүздө басмачылар тууралуу архивдик документтер урпактардын айтуусу аркылуу буга чейинки расмий версияга таптакыр карама-каршы келген көрүнүштү айтып беребиз. Ош шаарынын Борбордук паркында жайгашкан бул эстеликти мен күндө көрөм. Тарыхта 1919-жылдары бул адам басмачылар менен күрөшүп, батырлык көрсөтүп, мерт болгон деп берилет. Бул тууралуу шаардыктар билеби? Сурап көрөлү. Ким экенин билбейсизби? Жок, билбейм. Так уккан эмессизби? Мындай кызыгып карабадыңыз беле? Жок. Караган бир русский адам болсо керек да. Атын билет экен мен бирок. Он литератор, да? Литератор. Поэт? Нет. Композитор? Нет, нет. Биринчи көрүп атам эле. Жок деген. Билбейсиз акыры. Жок азыр. Эстелбейм. Владимир Голубев, комсомол, жаш жокер, советтик тоордо баатыр болгон деген маалыматтар көп. Бирок бул киши каршы күрөшкөндөрдүн баарын басмачы деп атап, 100 жыл бизге алардын баарын эл душманы, кылмышкер деп келишкен. Кино тасмаларда, чыгармаларда жалаң терс образда сүрөттөлчү. Бирок архивдер, урпактары, жердештери башка акыйкатты ачыктоодо. Биз бул берүүбүздө басмачылар тууралуу архивдик документтер урпактардын айтуусу аркылуу буга чейинки расмий версияга таптакыр карама-каршы келген көрүнүштү айтып беребиз. Совет доорундагы китептерде басмачынын баары бул кылмышкер. Анда эмне үчүн азыр улуттук боштондук кыймылы, көз карандысыздык үчүн күрөшкөн баатырлар деген ойлор көп айтыла баштады. Берилет. Басмачы деген бул биринчи мындай түз маанисинде айтканда бул адам болгон булар деле. Басмачы деген сөз түрк тилинен басмак деген, айтканда басып алды деген маанини туюндурат. Анан ушундай суроо жаралат да изилдөөчү катары. Булар жергиликтүү элдин өкүлдөрү болсо, башка бир жактан келбесе, анан булар кимди басып алды? Булар басмачыбы же басмачы эмеспи? Булар эмне себептен мындай эл душманы катары Союздун мезгилинде биз 70 жыл буларды жек көрүп, алардын өзүн эле жек көрбөй, алардын тууган уругун, урпактарынан бери жек көрүп, аларга мындай бир душманга мамиле кылгандай, же алардан бир сестенгендей мамиле кылып жүрдүк да Союздун мезгилиндечи. Анан качан эгемендүүлүктү алгандан кийин анан бул темаларды жаңыча көз карашта изилдөөгө аракет кылып, кыргыз тарыхчылары колубуздан келишинче изилдөөлөрдү жүргүзүп келе жатабыз да. Фергана өрөөнүндө эле мисалы Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан аймагындагы басмачы деген ат менен белгилүү болгон лидерлердин аскерлеринин санын караганда 52.900, 53.000дей адам ошол басмачы деген ат менен белгилүү болгон лидерлердин аскерлерин түзүп атат да. Бир эле Эргеш дегендин 20.000 аскер ээрчип атат. Бүгүнкү күндө кыргыз армиясынын саны канча билесиңерби? Ушунун цифраларынын эле айланасында да. Катардагы мындай аракеттеги аскерибиз 27.000, бир эле Эргештики 24.000 болуп атат. Мадаминбек дегендин 5.000 аскери болуп атат. Шер Мухаммедбектин 6.000, Калгожонун 3.000ден ашык, Аман Палвандын 2.500ден ашык, Парпи дегендин 3.600, Мойдунбек дегендин 4.500. Мойдунбекти өтө мыкаачы кылып сүрөттөгөн да Союздун мезгилинде. Бул деген вообще мындай неадекватный адам катары көрсөтүшкөн да. Азыр эми Мойдунбектин урпактарына барып нокотко барып сурасаң, алар периште болгон дейт, мунучу. Укмуш сонун адам болгон дейт. Союздун мезгилинде муну мыкаачы кылып көрсөткөн. Нур Мухаммедбектин 3.900, Жаныбектин 5.700 аскери. Мына ушул жогоруда аттар аталган 9 басмачы деген ат менен белгилүү болгон лидердин 52.200 жигити болуп атат. 52.000 кыргыз армиясы жетпейт. Эми ушул адамдар ошол Союздун мезгилинде биз окугандай акмак болсо, жаман адамдар болсо, ушунча жигит аркасынан ээрчий беле деген да суроо бар да. Значит, булар дагы лидерлер болгон. Басмачы деген ким? Эмне үчүн аларды коркунучтуу көрүнүш катары көрсөтүүгө аракет кылышкан? Ооба, ал учурда басмачылар жөнүндө жалпы элде терс образ жаратууга жетишти. Бирок баары үчүн эле эмес.
өзүнүн ою өзгөрбөсө да, бирок аны дээрлик эч качан айта албагандар да бар эле ошол учурда. Atım Avrasim, atamın adı İsrail, çoğun atamın adı Abdüş. Şu Abdüş Mergen'den neviresi olam. Çoğun atam ilgili şu yaş gezinde zirek adam olan eken de. Onda cevap atıp, neme alganda tamaya düşken, sergek bolgan eken. Ona şu Aytmerke koşulup basmaçılarga, mындайча айтканда басмачыларга кошулганда, мынтык кармаганда, солдаттар менен тыңчылар кошо жүргөндө. Тыңчылар айтып жүргөн, аны жерде жүрүшөт, мына анда кылышат деп. Анан ошо тыңчыларды билишкен алар. Анан ошо тыңчылар келатат, солдаттар дешип, анан 10 метр алдын атышкан мынтык менен. Атканда билип калгандар, бу жерде Абдыш басмачы бар экен, бизди согуп мерген. Солдаттарға кеттік, бір жүзді қылбайды, ал жерден кетіп қалып шыққанда. Қырғыз елін қорғап, Қырғыздың өзінше мемлекет қылады деген үшін орыстар, қызылдарынан қарсы тұрған үшін басмашылар деп қойышқан екен. Мен түсінген адамдар ошондой мамиле кылган, түшүнүктүү мамиле кылай кылып, булар баатырлар Кыргызды коргоп, Кыргыздын үрп адатын, салттын кармап калабыз деген үчүн күрөштү. Ошон үчүн бул алар түшүнгөн адамдар бизге андай эле неме кылган эмес. Эми түшүнбөгөн адамдар деле болгон ошонун ичинен. Түшүнбөгөн адамдар болуп, сен басмачынын баласысың, басмачысың деген сөздөр деле болгон. Ал эми архивдик документтер бул жөнүндө эмне дейт? Буларды басмачы деп атаганга эч кандай негиз жок болчу. Ошол мезгилдеги большевиктер, ошол мезгилде Совет бийлигинин жаңы ошол жетекчилери Түркістан генерал губернаторлугундагы. Мына ошол Түркістан крайындагы ошол алардын баардыгын негизсиз ошол жазалоого аракет кылган. Ошол алгачкы эле аракеттери 1917 жылы декабрь айында Кокон автономиясы түзүлсө, Кокон шаарында. Ал эми Ташкенттин өзүндө бул Совет бийлиги түзүлдү деп туруп, бир дагы жергиликтүү улуттун өкүлдөрүнөн киргизбей туруп, көпчүлүгү мурдакы колониалдык башкаруу системасында иштегендер кайрадан эле өңү түсүн өзгөртүп, карышкырларга койдун терисин кайрадан кийгиздирип, анан ошондой бир жаңы Совет өкмөтүнүн курамын башкарган курамын түзүшкөн да. Бирок жергиликтүү элдер алардын баардыгына макул болбой, биз качанка чейин жаңы бийлик келсе дагы падыша тактан ичак кулаган жаңы бийлик келди. Эми биз өзүбүздүн нукура улуттук башкаруубузду түзбөйлү деп Кокон шаарына түзүп барып, анан ошол жерде алгачкы уюштуруу жыйынын өткөрүп, ошол жерден Кокон автономиясын түзгөн. Анын натыйжасында аларды элге жек көргөзүш үчүн булардын баардыгына карагыла жергиликтүү элди уюмдаштырып алып Совет өкмөтүнө каршы чыгып атат. Булардын баардыгы ошол жаңы большевиктер бийлигинин карапайым калкка, жумушчуларга карата түзүлгөн өкмөтүнө каршы чыккан бул байманаттардын, динчилдердин аракети. Ошон үчүн буларды талкалаш керек, буларды жазалаш керек деп туруп ошондой пропаганданы жүргүзгөн. Өз мекенин өзү ушундай бир эркиндигин каалаган элдерди тескерисинче булар басмачы деген аталыш менен булар элди басуучулар, элди ушу кордоочулар, керек болсо элди келечекте аябай ушундай бир талап тоноочу бандиттер дегенге чейин барышкан. Кийинчи Жогорудагы мажбурлоолор, жазалоолор, жеке менчик мал мүлкүн тартып алуулар, ушул архивдик документтер тарыхчылардын фактылары чындап болгондугун көрсөтүп атса, ошол учурдагы адамдардын ага каршылык көрсөтүүсүн кылмыш деп атоого болобу? Мисалы, Гайып Паңсат деген болгон өзгөндө. Гайып Паңсат деген 500 аскердин башчысын Паңсат деген да. Милиция болгон. Анан аны азыр криминал дүйнөсүндө колумбийский галстук, сицилийский галстук деп коет. Мойнун кесип кекиттеген чыгарып койгон да. Эми биз эмне деп атасак деле ал уже өттү, бүттү, кетти. Бирок Өзбекстандагыдай кылып, жанагы мыйзам долбоорун жазабызбы же президенттин указы менен
актайбызбы, бирок актаардан мурун мага окшогон жана башка мына Жаркынбаев Талай агайга окшогон ушу басмачылык боюнча илимий изилдөө жүргүзгөн тарыхчыларды комиссияга кошуп, мурдагы КГБнын кызматкерлерин, ГКМнын кызматкерлерин кошуп, милиция кызматкерлерин кошуп, укук жумун дегендерди кошуп, юристмин дегендерди кошуп алып, ар бирин караш керек да, мойдундун ишин карап чыгыш керек. Азыр ГКМде турат, сүрөтү менен, личный делосу менен турат. Аны биздин колго бербей атат да. Бизге мындай жөнөкөй маалыматтарды алып атабыз да. Бул окуялардын дагы бир аспекти бар. Советтик цензура. Анын басымынын астында ошол учурдагы жазуучулар, кино тасмалар, окуу китептерде басмачыларды коркунучтуу эл душманы катары образ жаратуусуна чоң салым кошкон. Ошол мезгилдеги китептердин көпчүлүгү бул советтик идеологиянын негизинде жазылган китептер болгондуктан басмачыларды алар эч качан жакшы деп айтышкан эмес. Ал эми ошол мезгилди ошол доордон баштап эле терс жергиликтүү элдердин аракетин терс сүрөттөгөн көптөгөн өзүнчө бир басмачы, өзүнчө бир өз жаңы бийликке каршы чыккан, элин талап тоногон мыкаачы катары баягы сүрөттөп 70 жыл бою совет бийлигинин мезгилинде аларды дайыма бир терс сүрөттөп келген да. Ошон үчүн мына Фурманов ошол мезгилде эле кызыл аскерлердин бир бөлүгүнүн командирин, бир бөлүктүн командири катары ошол мезгилден баштап эле ошол жергиликтүү элдердеги боштондук кыймылга, басмачылыктарга карата алган эмес Төрөкул Жанызаковго карата өтө терс пикирдеги өзүнүн эмгегин жазган. Андан кийинки ошол басмачылыкка арналган көптөгөн мейли Жороодо болобу, же андан кийинки 7-чи ок дегенде болобу, же андан кийинки бүтүндөй басмачылыктарга окуяларын арналган, ошол доорго арналган бүтүндөй көркөм тасмалардын баардыгында булардын баардыгын басмачы өз элин басып алып атат, өз элин кыргынга алып атат, өз элине ушундай мамиле кылып атат деп туруп аларды аябай камкор катары сүрөттөп келген да. Булардын баары ошол большевиктер партиясынын совет бийлигинин идеологиялык аракетинен улам ушундай болгон. Мисалы үчүн мына Төлөгөн Касымбековдун Ак кызмат деген бир ушундай бир публицистикалык аңгемеси, эми повесть эле эмес, атайын макаласы жалаң басмачылыктарга арналып, алардын баардыгын камкор катары көргөзгөн. Кийин көзөтөр эгемендүүлүк доордо ошол Төлөгөн Касымбеков ошолордун баардыгын өз мезгилинде совет бийлиги, партия, КГБ заказ буйрутма берип, ошонун негизинде жазганын өз мойнуна алып, көп нерсени оңдогон. Мисалы үчүн мына Жаныбек Казы деген Өзгөндөн чыккан өтө кыйын ишмер болгон. Ушул Жаныбек Казыны Төлөгөн Касымбеков өтө бир терс образда жазган да. Алардын баардыгын кийин кадимгидей оңдоп, жок, өз убагында бизге ушундай заказ болгон. Бул ошол мезгилдеги идеология болгон деп туруп кадимгидей аны оңдогон. Андан кийин мына ошол Айтмерек боюнча, же болбосо ошол мезгилдеги Парпы Корбашев болобу, же болбосо Мойдунбек болобу, Калкожо болобу, Көршермат болобу, мына ошолордун баардыгы жөнүндө карасаң, бүт баардыгы эле ошондой тескери жазылган да. Совет бийлиги эмнеге басмачылар жөнүндө чындыкты жергиликтүү элдин эсине сактоосунан корккон? Урпактардын эскерүүсү ушунчалык коркунучтуу беле? Муну мергендигине келип байланышчы болсок, атактуу Жаңыбай деген бизде мерген, элди баккан мерген болгон экен. Ошол киши мына Саргулдун тегирмени деп, Саргулдун тегирменинен бугдай арпа тартып алып, ал өгүзүн минип алып кетип атса, алар эми басмачы болуп калат да. Басмачы деп караланып калган кишилер да. Анан ал Айтмерек Абдыштар, Жаныбек Казылар болуп кетип атып, Жаныбек Казы Дөмөрсазда туруп алып, тигилер менен туруп, 3 орус, атчан 3 орус Жаңыбай мергенди ээрчип алыптыр артынан. Анан ал жерде Ахмет деген кыйындары, наркөберкес жигиттери мунун Жаңыбай мерген 3 орусту ээрчитип келатат бизге. Десе анан саткын атаң осурайм, бул саткын турбайбы? Оруска сатыптыр бизди. Биз ушул жакта турат экен деп сатыптыр деп анан
атып салайын дептир. Абдыш. Саткын экен деп тиги куюштун жана молок соос турбайбы? Ошодо чыгып туруп ошону атып салайын десенен. Ахмет деген тагабыз, Айтберек деген жанакы корбашы. Ой элдин ырысын кыйып саласың, элди багып аткан мерген болсо, аны атып салсаң кандай болот? Эл эмне болот мунан инкылап заман болуп, ачарчылык болуп, кыйынчылык болуп атса деген экен. Дегенде анан буга эскертип берип коеюн деп. Өгүздүн үстүндө келаткан кишини сары моюн 5 атар менен атканда шу төбөсүндөгү малакай мынандай балакай кийип турса шу чачын кырып кеткен экен. Өгүз чөң келаткан кишини. Булар чыныгы баатырлар болгон. Чындап келгенде эми азыр заман кетти. Архив боюнча деле караганда деле буларга баатыр деген наам бере турган күндөр келди да. Эми өлүп кетсе дагы булардын бала чакасы укум тукумуна чейин басмачы деп басмырлап, элдер кыйнап, сүйлөсө эле басмачы дей берип буларды жадатып да таштаган. Бизде татыктуу эки адам, ушу Айтберек менен Абдыш. Ушул экөөнү мына бири мына Көгарттын аркасына жана кире беришке, биздикин жанакы ана кире беришке аркага ушу Абдыш менен Абдыштын эстелигин атка мингизеби же тургузабы, ушуну уюшуп ушундай эл ушуга бир наам берсек боло турган киши. Өзүбүздүн колубуз менен эле өзүбүздү жок кылган да. Азыр эми спецназ деп коебуз го. Ал мезгилде атчандар полку болгон. Мисалы Арстанал Осмонбеков деген болгон. Ошондой эле кыргыз басмачысы деген ат менен куугунтук жеп качып жүргөн деле кыргыз. Бул басмачы эл душманы деп аны кубалап, кармайм, атам өлтүрөм, совет бийлигине өткөрүп берем деп артынан кубалап аңдып жүргөнү деле кыргыз. Кармагыла деп баягы тапшырма бергени деле кыргыз. Өзүбүздүн колубуз менен эле өзүбүздү жок кылды. Андан кийин алардын өздөрүн да жок кылды. 37-38 алар Ата бейитте жатат. Ошо Ата бейитте жаткан биздин аталарыбыздын колу менен басмачы деп жок кылды, кулак деп байларды жок кылды. Кулактар ким болгон? Алар басмачы болгон эмес, алар окаттуу байлар болгон. Баягы мал мүлкүмдү колхозго бербейм, мамлекетке бербейм дегендерди силер кулаксыңар деген да. Жанагы басмачы деген ат менен белгилүү болгондор алар бай болгон эмес. Алар мындай эми азыр кантип айтып атат, мекенчилдер болгон, патриоттор болгон. Эгерде ушул окуялар азыр болуп жатса, басмачыларды биз ким демекпиз? Кандай атамакпыз? Бул апаат Кыргызга эле келгенби же коңшу өлкөлөрдө да болгонбу? Азыр ал өлкөлөрдө реабилитация боюнча эмнелер кылынып атат? Биздечи? Ошон үчүн эч качан буларды биз басмачылар деп бүгүнкү күндө атабашыбыз керек. Ошол эле биздин кошуна мамлекет мына Өзбекстан басмачылар дегенде улуттук баатырлар деп чыгышты. Алардын көпчүлүгүнө улуттук баатырлар деген статус беришти алардын жетекчилерине. Сталиндик репрессияга туш болгон ата бабаларыбызды тарых алдында актоо иштери эмнегедир Борбор Азия өлкөлөрүнө салыштырганда Кыргызстанда бир топ иш көп жүргөн эмес да. Бирок ошол эле ата бейит, биздин ата бабаларыбыздын сөөктөрү, жанагы каттары, жеке маалыматтары табылган жер Кыргызстанда гана. Көп жактарда андай жок. Мисалы ата бейитте табылган сөөктөр биздин ата бабалардын. Анан биз мыйзам долбоорун жазып, аны иштетип атабыз азыр. Комиссия түзүлгөн. Архивке биз мындай орусча айтканда доступ болуп, ошол комиссия мүчөлөрү жогорку кеңештин акчасын да бөлүп бергенбиз. Биздин ошол комиссия мүчөлөрү, тарыхчыларыбыз, мен ушул парламенттен кетердин алдында 1000ден ашуун адамдын документтерин даярдашкан. Анан ошонун ичинде сиз айтып аткан жана басмачылар дагы бар. Чындыгында тарыхтын экинчи жагын алып караганда алар андай адамдар эмес. Алар баатыр, биздин мындай мекенчил, коркпогон, тайманбас ата бабаларыбыз болгон. Биз ошону кеч болсо дагы актайлы деп, мыйзам долбоорун чынын айтканда өтө чоң каршылыктар болгон. 2 жыл дараң өткөрдүк да. Биз менин божомолум боюнча ошо тарыхчылар менен сүйлөшкөндө биз дагы бир 20 миңдей ата бабаларыбызды акташыбыз керек. Балким 30 миңге чыгат. Албетте алардын урпактары үчүн, тууган уругу үчүн ал маанилүү да.
Мисалы жана кулактарды, саясий репрессия болгондорду 89-жылы актаган да, анда СССРдин мезгилинде СССРдин прокуратурасы, ошол КГБсы баардыгын карап, кылмыш иштерин кыскартып, актаганын актап, актабаганын актаган эмес да. Ошол сыяктуу эле бул басмачылар мындай өзүнчө буйда да калып кетип атат да. Кулактар, репрессия болгондор алар акталгандар акталды да. Эми бул басмачыларга калып атат. Эми алардын урпактары да күтүп атат да. Биздин атабызды ак же кара деп койгулачы деп күтүп атат да. Бирок тарых үчүн ошол миссияны аткарып коюшубуз керек да баары бирчи. Аны эл күтүп атат. Тарых дайыма эле жалаң ак же жалаң кара эмес. Мүмкүн 100 жылдан бери купуя болуп келген, бирок көп адамдын тагдырына, жашоосуна таасир берген тарыхты кайрадан карап чыгууга убакыт келгендир. Биз Абдыш Мерген, Айтмерек Корбашев сыяктуу тарыхта тагдыры бурмаланган же урпактар үчүн купуя ойдон калган учурлар жөнүндө баяндарды уланта беребиз. Сиздин чоң ата чоң энелериңиздин да ушул окуялар жөнүндө айткандары барбы? Билсеңиз бизге байланышыңыз. Өтмүштөгү бул окуялар ата бабаларыбыздан азыркы урпактарга керез эмеспи?